Assalamu alaikum dostlar. Bugün Guangzhou şahrındayız. Bugünkü çıkarmada avtovystavka. Guangzhou'dagi 22-chi жолу өтүп аткан avtovystavkadayız. Бул жерде 1200 уна көрсөтүүгө коюлган. Анын ичинен 98и жаңылары. Мындайча айтканда, дүйнөгө жарыкка келген 98 жаңы уналардын көрсөтмөсү болот. Ушул 220 000 чарчы метр болгон, размерде болгон чоң зданиянын ичинде аябай көп уналар бар. Ошолорду биз силерге ар бирин көрсөтүп кеткенге аракет кылабыз. Кирдик. Буюрса. Азыр ушундай катар менен очередте турабыз. Ошондон кирип тартабыз. Бул кызматкерлер жардам берет экен, өтүп кеткенге. Буюрса. Достор, мына Toyota 2021-жылкы моделин чыгарыптыр. Toyota BZ3 дегени эмки жылдан баштап сатыкка кирип баштайт, сатылып баштайт мындайча айтканда. Бул BZ4 деген унадан караганда чоңураак экен, минивэн сыяктуу. Өзүңөр ичинде карап көрсөңөр болот. Бул эмки жылдын хити болчудай уна болуп атат. Так, достор, Toyota Highlander 25-жылкы моделдин жаңы унасы. Бул болсо $33.300 башталат. Объему 2,5. Өзүңөр көргөндөй эле бул жерде бул простой комплектациясы. Максималдуулары ал 40 000ден кичине өйдөрөөк болот. Анда көптөгөн функционалдары болот. Чарчап кеттим. Могу Альфард менен Бишкек Ошко каттаса болчудай, бирок баасы $25.000 башталат экен. Карап көргүлө. Dört mezgil mekkeninde күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайы. Жаратканым буйруса бере, барыбызга начайым. Мен ишенген адамдар баралар мага ишенет. Бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден. Бийик учуп бүркүт сымал ала тоонун үстүндө. Кыргызстандын муктаж салдым кошкондар бир кишиге. Бул чыгарма меники, менин энекемдики. Угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзүм менин экенимдики. Сөзүм менин энекемдики. Бул жашоодуку сеники. Jack Ayondun UT деген модели 25-жылкы. Ушул жакында сатыкка чыгат. Бул өзүңөр билгендей эле Guangzhou'нун номер 1 фирмасы эсептелет. Себебинде 80-90% таксиде Jack'тын ушундай могу модельдерине колдонулганын айтсам жаңылбайбыз. Себебинде аябай көп популярдуу ушул уна негизи 1 миллиондун километр жүргөнүнө далилдер бар. Биз муну буга чейин деле тартканбыз. Баягы адамдарга кызыктуу болсо, ушул номер 1 Кытайдын ичинде Guangzhou ич арасында деп койсо болот. Guangzhou жана башка шаарларда ушуну аябай көп колдонушат таксигечи. Достор, ушундай Бишкекте өтө катуу суук болуп кетсе, ушундай кылып койсо болот экен. Унаны каптап, өзүңөр көргөндөй. Так, өзүңөр көргөндөй. Уна жылуу болуш үчүн ушинтип кылып койсо болот. Каалоочулар болсо $5.000 ушул уна келет экен. 220 км жүрөт. Сатык баасы $4.000 жакын экен. Ошо Бишкекке жеткирип, оформление менен $5.000 туруп калат. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзүм менин экенимдики. Сөзүм менин энекемдики. Бул жашоодуку сеники. Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзү кымбат кыргыз элдики. Достор, фит айдаган досторуңарга ушуну белгилеп үрүп койсоңор болот. Ушундай бар экен. Мына бүт фиттин поколениялары G3, GS8, GK5 жана GS1 депчи.
Достор, Автоэкспо жабылган атат. Саат 6-га чукул болуп калды. Азыркы учурда колдон келишинче бардык унааларды тартканга аракет кылдык. Бул биздин биринчи эле күнүбүз чыккан. Ошого комментарийде жазгыла, кандай жаңы унааны биз тартып берели. Силердин кызматыңардан Nomad Cars. Бизге байланышкыла, комментарий жазгыла.